Kana жейтер атамдан қалған жерін алдырып қойып башқаға. Кантип тұраман кеттік жеттір. Мекенди сүйүү Манастан башталат деген Балатай бала бакчасынын эмгек жамааты кыргыздын салты менен эне тилинде балдарды тарбиялап, мекенди сүйүүгө үндөп келет. 23 февралга карата биз Манас күнү деп жарыялап алганбыз. Ошо Манас күнүндө биз ушул балдарыбыздын кандай манас айтат, тарбиячыларыбыз кандай үйрөттү, ошо жараша биз мындай отчет берүү дегендей. Кыргыз улуту болгондон кийин биз ушу кыргыз балдарыбызды кыргызча тарбиялап, ушу келгенден баштап эле манас үйрөтүү менен баштайбыз. Бир орто эсеп менен бир 40-50 баланы тарбиялап келебиз. Ааламдашуунун агымы менен бирге балдардын аң сезими өзгө элдин нугуна түшүп, чет тилинде сүйлөп, эне тили энсирип калуусу кыргыз элибиздин маданиятын, салтын, көрөнгөсүн балдарга таанытуу үчүн көйгөйлүү маселени жаратууда. Сейрек көрүнүш болгону менен кийинки мезгилде Кудай буйрса бул эң алдыңкы адамдардын катарын толуктай турган жаштар болот деп ойлойм да. Өзөгүнөн өнүп чыккан, уңгусунда уюп жаткан нерселер менен тарбияланган бала жаман болбойт. Бир эле бала бакчада эмес, жалпы элге ушундай таалим киргизиш керек. Ушундай кичинекей мезгилинде балага берилген тарбия ташкача келген тамга деп бекер айткан эмес. Булар ийилчек талдай, жаш чырпыктай болуп турган учуру кандай бурса ошондой нукка кетет. Улуттук каада салт нарк менен тарбияласа, улуулукту сактаган, бузбаган мыкты адамдар чыгат деп ойлойбуз. Эртеңки келечектин ээлери болгон жеткинчектерге элибиздин маданиятын таанытуу үчүн улуу өнөрдүн улантуучуларын чакыруу менен катар эле кол өнөрчүлүктөрүн көрсөткөн апалардын максаты да өспүрүмдөрдүн аң сезимине аздыр көптөр түшүнүктүү жеткирүү. Энем терини кантип ашатат? Ашатуу деген эмне? Малмага салуу деген эмне? Илөө деген эмне? Иш кылып көп түрлөрүн бар мага үйрөткөн да, анан ошол боюнча ушул кол өнөрчүлүгүмдү алып келатам мен. Элибизге, журтубузга, өзүбүздөн кийинки муундарга, моореки колубуздан келген өзүмдөн кийинки жаш муундарга көрсөтүп үйрөтүп келатам да. Айпери Асанбай кызы аталган бала бакчада музыкадан балдарга сабак берип келет. Балдардын келечеги бакчадан түз нукка бурулса мыкты, мекенди сүйгөн өлкөнүн аты уулу болуп чоңоет дейт. Биздин балдар кыргыздын басып өткөн мурунку ата бабаларыбызды дагы мындай билип, кийин дагы сабаттуу болуп чоңоет деген ойдомун. Башка балдар мисалы Манас эмес, биздин элге белгилүү дагы жазуучуларыбызды билбейт, мисалы акын жазуучуларды билбейт ким экенин, Манас эмес. Балатай бакчасынан чыккан балдар сөзсүз түрдө биздин ата бабаларыбызды билип чоңоет деген ойдомун. Мекенди сүйүү бул бала бакчадан башталат. Биз кыргыз тилинде балдарга үйрөтүп, азыркы учурда Манас жөнүндө, биздин ата бабалар жөнүндө үйрөтсөк, келечекте балдарды сөзсүз түрдө ата мекенди сүйүүгө жакындатат деп ойлойм. Бүгүнкү жеткинчектер эртеңки келечек, бүгүнкү тарбия эртеңки улуттун жүзү. Мындан ары жер үстүнө душмандын тили тийбесин, жер үстүнө буту баспасын. Амин.